Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн сиздер менен алгачкы өтө турган темабыз философия сабагына киришүү. Дүйнөгө болгон көз карашты философия изилдейт. Философия гректердин филио сүйүү жана софия акылмандуулук деген терминдеринен алынган. Түздөн түз котормосу акылмандуулукту сүйүү дегенди түшүндүрөт. Биздин заманга чейин 6-кылымда философия деген терминди грек математиги жана ойчулу Пифагор колдонгон. Грециядагы кош көңүл окумуштунун 9 таблицасынын чыгаруу жолдору. 9 көбөйтүлгөн 1 9, 9 көбөйтүлгөн 10 90, 9 көбөйтүлгөн 2 биринчиси билбейм, экинчисин билбейм, үчүнчүсүн билбейм, төртүнчүсүн дагы билбейм, бешинчисин дагы билбейм, алтынчысын билбейм, жетинчисин билбейм, сегизинчисин билбейм. Эми кайрадан тескерисинче биринчисин билбейм, экинчисин билбейм, үчүнчүсүн билбейм, төртүнчүсүн билбейм, бешинчисин дагы билбейм, алтынчысын билбейм, жетинчисин билбейм, сегизинчисин билбейм. Ушинтип 9 таблицасынын туура жообу чыгып калды. Эми бул жакта 1 кошулган 8 9ду берет, 2 кошулган 7 9ду берет, 3 кошулган 6 кайрадан 9ду берет, 4 кошулган 5 9ду берет, 5 кошулган 4 9, 6 кошулган 3 9, 7 кошулган 2 9, 8 кошулган 1 дагы 9. Философия бул руханий маданияттын өзгөчөлөнгөн жеке формасы. Ал руханий маданияттын метафизикалык суроолоруна жооп берет. Метафизикалык суроо бул бизди курчап турган дүйнөнүн жана күнүмдүк жашоонун чегинен чыгып, адамдын жашоосунун маңызын түшүндүрөт. Адам бул ким? Ааламды таанууга мүмкүнбү? Жашоонун маңызы эмнеде? Максаттуу жашоо деген эмне жана анын окшоштук жашоодон айырмасы кандай? Менин жашоом максаттуубу же окшоштук жашообу? Деген физикалык суроолорго жооп издейт. Философия түбөлүктүү нерселердин түбүн изилдөөгө түшүнүк болот. Ошондуктан философия көп учурда түбү жок илим деп айтылат. Мисалы, математика бул так илим. 2-ге 2-ни кошсок 4 так сан чыгат. Ал эми философия түбүнүн жоктугу ар бир ойчулдун өзүнүн жеке пикирин так жыйындысы туура деп эсептелинет. Философтордун философия жөнүндөгү ой пикирлери. Атактуу байыркы грек ойчулу Платон философиянын милдети болуп түбөлүктүү жана абсолюттук эйдосту эсептелет деп божомолдогон. Бул болсо тубаса эле акылдуу жанга ээ болуп төрөлгөн философтордун гана колунан келет. Ошентип Платондун ою боюнча философтор философ болуп калыптанышпайт, философ болуп төрөлүшөт. Байыркы грек ойчулу Аристотелдин пикири боюнча философиянын милдети болуп дүйнөдөгү бардык нерсени таанып билүү. Ал эми анын предмети болуп болмуштун башааттары жана себептери эсептелет. Ошону менен бирге эле философия
өзү үчүн гана жашаган жападан жалгыз илим болуп эсептелип, жана билүү жана түшүнүү үчүн билүүнү жана түшүндүрүүнү чагылдырат. Олимпиадалык оюндарда деп айткан Пифагор, негизги 3 типтеги адамдарды жолуктурууга болот. Бирөөлөр соода кылыш үчүн келишет, алар дөөлөт менен байлыкка умтулушат. Башкалары даңк алгысы үчүн келишет, алар даңктын кулдары. Үчүнчүлөрү акылмандар, демек философтор. Алар башкаларга байкоо жүргүзүүнү гана канагат алышат. Алар байлыкка жана даңкка болгон пенделик ачкөздүккө далбас урбайт. Алар кумарга берилишпейт, ошондуктан алар эркин адамдар. Философтор чындык үчүн төрөлүшөт. Антикалык коомдун талкаланышы философия адамды келечектин алдындагы коркуу сезиминен жана азап тартуулардан куткарып, бакытка жана тынч жашоого жетүүгө түрткү бериши зарыл деген маанидеги концепциялардын пайда болушуна сөзсүз түрдө таасир берген. Мындай көрүнүштүн көрүнүктүү өкүлү Эпикур болгон. Философиянын жардамы менен алдыдагы өлүмдөн коркуу сезимин кантип жеңүүгө болорун анын төмөнкүдөй сөздөрү айгинелеп турат. Өлүмдүн бизге эч кандай тиешеси жок. Биз барда али өлүм жок, а ажал жеткенде биз жокпуз. Бүтүндөй өзгөчө соңку философиянын негизги улуу сүрөсү болуп деп баса белгилеген Энгельс, ойломдун болмушка болгон мамилеси тууралуу суроо болуп эсептелет. Анын маанилүү мазмунун эмне биринчи, рухпу же жаратылышпы деген альтернатива түзөт. Эмне биринчи, духпу же жаратылышпы, же идеалдуулукпу, же материалдуулукпу деген суроону чечүүдөн болмуштун жалпы түшүнүгү көз каранды. Анткени материалдуулук жана идеалдуулук болмуштун чектүү мүнөздөмөлөрү болуп эсептелинет. Философия түбөлүктүү нерселердин түбүн изилдөөгө түшүм болот. Ошондуктан философия көп учурда түбү жок илим деп айтылат. Бир акылман көз жумаарда балдарын чакырып, өзүнүн керезин айтат. Үйдүн айланасына мен өзүмө жай казып койдум. Мени ошол жайга койгула. Бирок ал жай үйдүн кайсыл жеринде экендигин айтканга үлгүрбөй узап кетет. Балдары атасынын акыркы керезин аткарууну туура деп үйүнүн айланасын кылдат казып чыгышат. Ал жерде атасынын казган жайын табышпай, казылган жерди текке кетирбейли дешип, кооз казылган жайды тандашып, ал жерге жүзүм эгишет. Жүзүм түшүмгө кирип, бир туугандар тез буттарына туруп, атабыздын керези ушул мөмө экен деп кийинчерээк түшүнүшкөн. Философия адамды жаратылыштан өзүн жогору коюп, андагы жоопкерчиликтер жөнүндө да окутуп келет. Мен киммин? Мен эмне себептен жашайм? Коомдо менин ордум кандай? Улуу ойчул Иоганн Фихте мен деген түшүнүктү 3кө бөлүп караган. Биринчиси, мен бул менин ички дүйнөм, рухум, оюм, мен тараптан кичине болсо да жөндөлүп, өзгөрткөнгө мүмкүн. Экинчиси, мен эмес бул адамдын биологиялык түзүлүшү, себеби ал жаратуучу тарабынан берилген адамдык сөлөкөт. Бул сөлөкөттө адам кааласа да, каалабаса да жашайт. Анткени аны өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Үчүнчүсү, мен жана мен эмес бул бир эле адам. Ушул эки түшүнүктө жашай алат. Мен бул адамдын ички каалоосу менен жасалган жакшы сапаттары болсо, ал эми мен эмес бул адамдын өз каалоосу менен жамандык иштерди жасап, мен деген түшүнүктү коргоо үчүн мен эмес түшүнүгүн колдонуусу керек деп айткан. Бир философ өзүнүн окуучулары менен айланып жүрүсө, алдына бай вино саткан содагер келет да кайрылат. Даанышман, менин башымда бир да акылдуу ой жок. Мен сендей акылдуу эмесмин. Сендей ой жүгүртүп сүйлөй албайм. Бирок менде адамдарга болгон арахат берүүчү байлыктын түрү көп. Бир мезгил келет, сенин окуучуларың сенден баш тартып, мен чакырсам мага келип байлыктын кулу болот деген. Анда даанышман, ооба туура айтасың, сага барышат. Себеби сенин тапшырмаң меникинен жөнөкөй. Сен адамдардын даражасын төмөн тартасың, а мен болсо алардын акылын өстүрүп, жогору чыгуусуна түрткү болом деген экен.